15-апрелде афиолиттердин метаморфизми жаатында изилдөөлөр менен алектенген окумуштуу геолог Кадырбек Сакиевдин жаркын элесине арналган конференция болуп өттү. Анда өзү иштеген геология институтундагы метаморфикалык формациялар лабораториясына ысымы ыйгарылды. Ачылыш аземге мамлекеттик катчы, баш болгон мамлекеттик кызматкерлер, окумуштуулар катышышты. Жубайы Бөдөш Мамырова жолдошу илим жаатында 40 жыл эмгектенгенин айтып эскерди. Ушу өмүрүнүн аягына чейин ушу институт геологияда иштеди. Ушул лабораториядан катардагы инженерден илимдин докторуна чейин жетти. Бүт илимдеги жетишкендиктерин, илимдеги болгон ачылыштарды, илимдин бүт сырын ушул лабораториядан баштап ушул лабораториядан ачкан. Андан кийин ошол жетекчиликке чейин жетип бир топ жыл институттун директорлугун аркалап жүрдү. Анан кийин бүгүн ошол лабораториясына аты коюлуп, ошо коллективи, Улуттук илимдер академиясы баары бир добуштан жактырып, ушул жерге ошо атын калтырып, төөлүккө мындан кийинки келген жаш окумуштууларга тарбиялык маани болсун, сабак болсун деп ошол лабораторияга атын берилди. Өзүңөр көрдүңөр, ошонун бүгүн ачылышы болуп атат. Конференцияга Кытайдын, Тажикстандын, Казакстандын жана Карагалпактын окумуштуулары да катышышты. Убагында Кадырбек Сакиев Кытай Эл Республикасынын Илимдер академиясы менен биргеликте чоң илимий эксперименталдык борбор ачкан. Кадырбек Сатыбалдынович кыргыз илим дүйнөсүндө, илим жайытында, илим өңүтүндө өтө аз кездешкен кесипти өздөштүрүп, ушул кесип боюнча илимдин докторлугуна чейин жетип, кыргыз тоо кыркаларын, тоо таштарын изилдөөдө өтө чоң эмгекти аркасына калтырып кетти. Бул кишинин илимий эмгегиндеги эң эле баалуу жери океандын ортосундагы тектоникалык өзгөрүштөргө, жылыштарда пайда болгон таштардын Кыргызстанда табылышы тууралуу биринчи илимий кандидаттык эмгегин жактаган. Айрым учурда ушу агайыбыз айтчу экен, атаганат менин өмүрүм жетсе дагы көптөгөн Кыргыз тоо кыркасында Менделеевдин бардык минералдык заттары камтыган өлкөбүздө ушу тапкан илимий эмгегимди жеткире алар бекен, же аягына чыгаралар бекен деп тилек кылчу экен. Мына агайдын китептери, лабораториясы бүгүнкү күндө алардын шакирттери тарабынан терең колдонгон иштелип жатат. Профессор, окумуштуу Кадырбек Сакиев 11 мартта 1954 жылы Казакстандын Актөбө облусунда төрөлгөн. Москванын геологиялык чалгындоо институтун аяктагандан кийин эмгек жолун Кыргызстандагы геология институтунда инженер болуп иштеп баштаган. 1988 жылы Алматыда кандидаттыгын, 2003 жылы Бишкектен докторлугун жактаган. Ал палеокеандык бассейндердин тоо тектеринин метаморфикалык өзгөрүшүнүн көп кырдуу жана көп баскычтуу мүнөзүн негиздеген. Метаморфикалык тоо тектеринин минералдары боюнча изилдөөлөрү өзгөчө орунду ээлейт. Ал изилдеген Сакапали океанынын бала чычкан жана кайыңды массивдеринин кичи ванадийлүү титаномагниттери рудалык компоненттин мүнөздөмөлөрү боюнча Уралдагы учурда иштетилип жаткан качканар титаномагнетит кенинен кем калышпайт. Ал дагы бир илимдин доктору катары эмес, ал экология тармакты, айлана чөйрө коргонуу тармагында дагы Кыргызстандын кыртышын сактап калууга эле эмес, жалпы Орто Азиянын кыртышын сактап калганда чоң эмгек жасаган патриоттордун бири болчу. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндөгү жаштарыбыз да буларды баарын билиш керек да. Андан башка албетте анын адамдык касиеттери менен жакын жүргөн адам, кээде мындай катышып жүргөн адам катары айтып кеткенге мүмкүнчүлүк болуп калды. Себеп дегенде ал абдан боорукер, кайрымдуу, сарамжалдуу, мындай улууну урматтап, кичини сыйлап, бирөө менен сүйлөшкөндө күлүп сүйлөп, өзүнө тартчу да. Ушундай касиеттери менен мына ошонун негизинде азыр карап көрсөк чындыгы баары биригип келип, эл аралык деңгээлдеги авторитети көрүнүп калды. Себеп дегенде мына Кытайдан онлайн менен сүйлөп атышат, Казакстандын академия науктун өкүлдөрү сүйлөп атат. Бул да болсо анын бир Кыргызстандак эмес, жалпы эл аралык деңгээлдеги авторитетин билдирет. Ошонун негизинде мен ойлойм, анын бала чакасына, үй бүлөсүнө ийгиликтен соолук каалап туруп, анын ысмы дайыма кыргыз элинин эсинде калат деген менде чоң ишеним бар.